Салам достор, бүгүн университетибиздин көркөм өнөр факультетинин 2-курсунун студенти, таланттуу мырза, учурда Кыргызстанга таанымал болуп жаткан Асман долбоорунун жеңүүчүсү Урмат Токонбаев менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы, Урмат? Саламатсызбы, чоң рахмат. Бул долбоорго кантип катышып калдыңыз эле? Кандай сезимдерди жашадыңыз? Бул долбоордун мен өзүм ишенген эмес болчумун, жеңүүчүсү болот экен, бирок азыркы учурда сезимдеримди, эмоцияларымды айта албайм. Анткени дагы деле ойгоно элекмин. Кантип катышып калдыңыз эле бул Асман долбооруна? Асман долбооруна мурунку жылы эле биринчи сезонуна катышайын дегем, жетишпей калгам тилекке каршы. Экинчи сезонун баштап көрөйүн деп кастингине барып, ошо тилекке каршы өтпөй калган болчумун. Биринчиден өтпөй калгансыз. Кастингден өтпөй калып, мени ошо тизмегине чыгарбай коюшканда, эмнеге чыгарбай койду деп чалып уламдан улам эле ушундай кат жазып аларга мен эметпей тасар деп өзүмдүн арыздарымды айтып, мен ушундай даярдык күн атайын даярдоо күндөрү болот да, ырларда репертуар тандаган. Ошолор күнүнө келишим керек деп үмүттөнүп жүрүп, ошентип мага жооп берип, ушундай кандай десем, жоопкерчиликти мойнуна алып, ошондук мени чакырышканда. Жеңишке жетүү үчүн эмне көбүрөөк талап кылынат экен? Кантип жеңишке жеттиңиз? Жеңишке жетүү үчүн бул көп аракет талап кылынат. Көп аракет жана өзүң каалооң менен. Анткени сен канчалык аракеттенсең, ошончолук берекетке жетет экенсиң. Бирок негедир мен катышуучулардын арасында эмнеге мен ошентип сурулуп чыктым деп ойлосом, баардыгы тең жеңишке татыктуу эле катышуучулар болчу. Бирок ар бир турдан кадимкидей эле сынып жаткандарын көрдүм да. Сынып өздөрүнүн ийилбегенин көрдүм да. Ушу артист деген азыр бул конкурстун эң биринчи критерийи бул өзүңдүн универсалдуулугун көрсөтүш керексиң. Анткени биринчи турда мындай өзүңдүн потенциалыңды көрсөтсөң, өзүңдүн күчүңдү көрсөтсөң, экинчи турда алар таптакыр сени башкача ыр берип, башкача жагыңан көрсөткөнгө аракет кылышат да. Ошондой маалда кадимкидей эле башкалар болсо, катышуучулар өзүнүн бир эле типтүү бир жанр менен ырдаган жактан экинчи турга келгенде кадимкидей эле кулап жаткандарын көрдүм да. Ошолорду көрүп мен кадимкидей эле жок. Мен аракеттенишим керек, мен дагы көрүшүм керек деп өз кызыгуум менен болдум. Анткени мен жашпын. Ошо жаш болгондуктан кызыгуум дагы, каалоом да күчөп, ошондой эле бири-бирине жакшы, андай десем, түрткү берип жүрдү. Кимдер көбүрөөк колдоо көрсөтүп, кимдер жардам беришти сиздин жеңишиңизге? Мен жеңишиме баардык туугандарым, баардык досторум, мени курчап турган инсандар, ошолор баардыгы тең менин жеңишиме, кандай десем, бир салым кошту деп эсептейм. Анткени көптөгөн кыйынчылыктар болду. Ушу бир 9 ай болду да. 9 айдын ичинде ушу биздин даярдап ушинтип келип жүргөнүбүзгө ушу 9 айдын ичинде мен толтура деген кишилер менен тааныштым, толтура кишилер менен кандай десем, пикир алышып, мындай жакшы мындай сөздөрдү угуп, мындай өзүмө кадимкидей эле сиңдирип алып, өзүмдү моралдык жактан, психологик жактан ичине өзүмдү колдоп кылганга аракеттендим да. Ошо баардыгы тең чоң салым кошту мага. Демек, ошол долбоор жүрүп жаткан учурдачы артка чегинүү деген такыр болгон жок сизде? Ой дагы болгон жок Болгон жок. Болду жеңем деп эле. Жок. Тамаша. Мен жеңем деп ойлогон эмесмин. Бирок артка чегинүү, артка тартуу деген нерсе жок болду. Бирок жеңем деп ойлогон эмесмин. Мындан кийинки чыгармачылыкта кандай пландар болуп жатат? Мындан кийин бул эң жоопкерчиликтүү күндөр эми башталды деп эсептейм. Анткени мен азыр жаш болуп дагы анан кандай десем, туура жол менен кетиш керек да. Ошо элге туура мындай продуктты көрсөтүш керек. Туура өзүңдүн чыгармачылык жашооңдогу чыгармаларыңды элге туура алып келүү, ошол менин азыр эң биринчи жоопкерчилигим. Анан абдан коркунучтуу болуп да жатат. Кандай туура эмес жактан кетип калсам, же болбосо бир жагынан ката кетирип алсам, же элге сиңбей калса, бул кадимкидей эле өзүмдү түшүрбөгөнгө азыр ушу даярданып жатам да, ушу күндөрдөн коркуп жатам. Утуп алган 100 000 сом акчаңыз мурунку кеткен каражаттарыңызга
кеткен эмгегиңизди актадыбы? Аны кандай жолго колдоноюн деп жатасыз? Ал 100 000 сом бул деген жөн гана кандай десем мотивация, жөн эле мотивация деп койсом болот, бирок 100 000 сом бул жалаң менин чыгармачылыгыма кетет. Ошо өзү продюсерлик жактан Дарика Асылбашева жалаң гана менин чыгармачылыгымды азыр өз колуна алып жатат. Ошо ырларды жаздырып, клип тарттырып, ошо менин чыгармачылык жагымда каражаттарына жетишпеген жактарынан алып, ошо жалаң ошондойго жардам берип жатат да. Мен өзүм деле айткан жокмун ушундай 100 000 сомду мага келе, 100 000 сом бизге керек деген нерселер да жок болду. Анан 100 000 сом керек болсо жөн эле колума деле берип коймок, бирок билем ал 100 000 сом алып жаш болгондуктан кайсы жака короторумду кереги жок. Ошондуктан атайын профессионалга ишенип азыр чогуу иштеп жатабыз. Учурда көрөрмандарыңыз көбөйүп жаткан учур болуш керек. Көрөрмандарым көп болуп, ошо көрөрмандар деп эсептебейм, көрөрмандар эмес, досторум көп болуп жатат. Келе дос болойлу деп. Жылдыз Орус менен орубай элесизби? Жок, ушул сөздүн абдан жаман көрөм. Ушул сөздү тажап кеттим. Ал кичинекей кезимден бери эле жүрөгүмдө бир жаман нерсе калтырып кеткен сөздөр да. Жылдыз болуп бизди карабай калба. Менин тоюмда $500 кырдап берем дебе деген сөздөрдөн аябай тажайм. Значит, вообще орубайсыз, Орубайм. Дүйнө жылдыз болсоңуз дагы. Буйруса. Продюсер болоюн же болбосо чогуу ырдайлы деген адамдар болуп жатабы? Проектке чейин болуп жаткан. Проект бүт элегине чейин проект жүрүп жатканда, бирок ошо ортосу жагынан өзүмдүн 1-2 ырымды ырдап, ошо телевизиондук жактан көрсөткөндөн кийин болуп жаткандар бар болду. Бирок эч кандай ал продюсерлик контракт түзүү деген бул эң жоопкерчиликтүү нерсе, бул абдан так жанагындай туура ойлонуштуруп убакыт керек. Жөн эле сразу демеде түзүп салбаш керек. Ошондуктан күтүп жаткан бул нерсе бат эле болуп кететкен билгем, ушу бат эле бүтүп кететкенинчи, бирок эч качан мындай шашылыш деген нерсе жок да азыр. Значит, азыр продюсер болом дегендер жок. Сиз же эме болуп атасыз? Жок деп жатасыз да, болоюн. Мен продюсерим бар да. Уже бар. Азыр бар продюсерим Дарика Асылбашева, Асылбашев креатив. Ошо Асман проекттин эң алгачкы продюсер редакторлорунун бири Дарика Асылбашева. Ошо проекттин утканына кадимкидей эле сертификатта жазылып турат 100 000 сом жана 1 жылдык контракт түзүү продюсирование. Ошол жактан 1 жыл контракт түзөсүң, ошо 1 жыл сен менен иштейт, чыгармачылык жолуңду туура жака алып келип, кадимкидей эле мындай чоң бутак болсоң ошону тазалап, түздөп, мындай туура кандай десем, ооба. Ошо азыр Дарика Асылбашева менен биргеликте иштеп жатабыз. Чыгармачылыктан башка эмне менен алектенесиз? Келечекте ырчылык сиздин кесибиңиз боюнча калабы же башка бир нерсе менен алектенейин деген ойлоруңуз дагы барбы? Мен эгерде ойлоп көрсөм, ырдабасам мен башка эчтеке билбейт экенмин. Үйдөн деле ырдан башка эчтеке билбегендей эле болуп жүрөм да. Ырымды кадимкидей эле үнүмдө же ушу чыгармачылык жагымдан жан дүйнөмдү алып койсом, мен жөнөкөй эле мындай сосуд деле болуп калам да, эчтекеси жок болуп калам. Бул башында хоббиден келип жаткан, хобби болуп, анан кийин айланып келип отуруп, улам максаттарын мындай жетишем деп кумир тутуп, ошентип келип жатып, азыркы учурда ошо Асман долбоорунун жеңүүчүсү болуп калган менен өзүм кадимкидей эле ишенбей болуп жатам. Анткени бир максатыңа жеткенден кийин кадимкидей эле андан дагы эмне болуп калат билбей каласың да, ошондой эле сезимдер болуп жатат. Анда сиздин кумир туткан адамыңыз ким? Эмне үчүн ал анан? Мен биринчи кумир туткан адам бул Александр Панайотов. Ол кадимкидей эле орус ырчысынын эң күчтүү ырчысы деп эсептейм. Ол кадимкидей эле жан дүйнөсү менен ырдайт. Үнү балдай да. Ар бир ырды ырдаса, ол өзүнө жарашыктуу келип, өзүнүн стили менен ырдап, кадимкидей эле жүрөгүңдү алып коет да. Ошону угуп жатып эле анан өзүң да сыймыктанып
жок, максат коюп мен да ушундай болом, мен да ушундай болом деп. Мисалы журналисттердин максаты BBC-де же болбосо Азаттыкта иштөө болушу мүмкүн да. А сиздин максатыңыз кандай? Менин максатым азыркы учурда концерттерди көп көрүп, мотивация алып жаткан аракеттенип жатам да. Анткени ар бир концертти карасаң, миллиондогон, 20 миллиондогон адамдар келип, кадимкидей эле мындай ошо артистти көрүп, чыгармаларын угуп, ырларын угуп, мындай ошого келишет да, ошо чыгармаларына биргеликте ырдап укканы, ошо кантип аткарып жатканы. Менин чыгармамды, эң биринчиден менин чыгармамды миллион деген адам, миллион деген менин көрөрмандарым болуп, ошо атайын менин концертиме келип, менин чыгармаларыма кандай десем, жүрөгүмөн угуп, ошол менин максатым да. Жөн эле акча үчүн эмес, менин чыгармаларым дүйнөгө таанымал болуп, жана мен Ар бир адам жүрөгүндө калыш керек. Жүрөгүндө калтырыш керек. Эми университеттик жашоого, жеке жашоого өтсөк, бул жөнүндө кызыккан адамдар да көп болуш керек. Экзамендер кандай болду? Жеңилдетүүлөр болдубу? Жеңилдетүүлөр манаста болбойт деп айтам, таптакыр болбойт. Баарыбыз деле билебиз. Ошого карабастан мугалимдер менен деле кандай десем, жакшы пикир алышып жатабыз. Мугалимдер менен жакшы сүйлөшүп, алар да мага түрткү берип жатат, дем берип жатат. Кээ бир маалдарда келбей репетицияларга, ошо даярдоо күндөргө барып калам, ошолорго атайын макул деп кечиримди кылып коюшат. Бирок ошо акыркы күндөр, финалдын күндөрү абдан кыйын болуп жатты. Репетиция жана экзамен, ошо экөөнү тең сынак жагынан кайсысына биринчи кетерин билбей. Анткени алардын дагы бош убакыты жок. Атайын ошо күндөр келип, атайын мисалы үчүн финалда Кайрат Пирмердиев менен ырдабадым, ошого канча деген репетиция кылдык. Анын деле убактысы абдан баалуу да. Анан ошон үчүн атайын келген үчүн мен дагы бияктан дагы чыгарып жакка жетише калам деп, ушу финал күнгө даярданам деп 5 килограмм арыктап кеттим. Экзамендерде шпаргалка колдонгон күндөрүңүз болду беле? Колдоносун шпаргалка мен. Колдонгонго неме бербейт калды? Негизи болбойт, бирок анчын мастер профессионал болушуң керек да. Эч кимге билдирбей акырын. Профессионал турбайсыз. Бирөөнүн аны айтып эле коеюн, мен туруп калышат баары тең, ошон үчүн профессионал болуу. Үй бүлөңүз тууралуу бир аз кыскача маалымат берип кетсеңиз, канча бир тууганыңыз бар? Үй бүлө, менин эң баалуу үй бүлөм бар. Апам, улуу эжем, байкем, мен, карындашым, бирок бардыгы деп ойлой берет мен. Эң күчүсү депчи. Мен ошо силер да ойлойсуздар го. Мен эң күчүсү эмесмин, менин карындашым да бар. Бирок карындашыма да эркелейм. Ошон үчүн. Футболго кызыккан болушуңуз керек. Футболго мен Реал Мадрид деп. Анткени 2005-жылдан бери, 2006-жылдан бери эле ошо Зидан, Роберто Карлостор ойдоп жүргөндө ал жакта мен кадимкидей эле. Анда жок болчу да жакшы футболисттер. Эми Роналдо чыгып бараткан, анда Манчестер Юнайтедде болчу, бирок жүрөгүмдө Реал Мадрид эң башынан эле. Ошондуктан азыр бирөөсү эле Реал Мадрид десе эле мен да көз бири-бирибиз жакалашып кеткен деле учурлар болгон. Эми азыркы учурда футболго абдан оорубан деле жокмун. 1 жыл мурун абдан ооруп жаткан болчумун. Ошо эмелердин атайын жарнамаларын карап, атайын ошо расписанияларын карап, мындай таблицада качан ким кайсы маалда ойнойт экенин күтүп, ставка коюп, ошондой маалдар да болчу. Азыркы учурда жок, азыркы учурда эптеп чыгармачылык жактан эле унутулуп жатышкан эле маал болуп жатат. Чыгармачылык менен эле. Алектенип жатабыз азыр. Сиз чыгармачылыкта пианинону көп колдоносузбу же гитараны кайсысын? Экөөнү тең. Гитараны сүйүп колдоном, гитараны сүйүп. Анткени эч качан ойлогон да эмесмин гитараны үйрөнүп алам, гитараны чертип алам. Үйрөнгөн маал келгенде мен бир жумада бир ырды үйрөнгөм да, ошондо мен кадимкидей эле таптак үйрөнгөм да, башынан аягына чейин. 1 саат, 2 сааттын ичинде мен ошондо бир куплеттин ырдаганга жетишип калам гитарадачы. Анан бир жумадан кийин, бир ырды үйлөнгөндөн кийин кадимкидей эле дагы умтула берип, 1 жыл үйрөндүм гитараны, 1 жыл чертип азыр ошо чертип баштадым да.
келечекте эгерде үй бүлөңүздө же карьераны деген эме келип калса да тандоо кайсы бирин Мен тандайсыз? ушуну көп ойлонуп жатам, бирок азыр жашмын да. Азыр кандай ойлоп, кандай туура болот экенин да азыр билбейм. Ошондуктан азыр шашпай эле турам. Анткени азыр карьераны ойлоп жата берсең, адамгерчилик жагынан да сынып каласың. Ошондуктан азыр мен өзүмдүн адамгерчилигимдин жагынан сынбаганга аракеттенип жатам. Акыркы жолу кайсы китепти окудуңуз эле? Азыркы учурда мен Теодор Драйзердин «Гений» деген китебин окугам. Ошо абдан кызыктуу китеп. Ал дагы бир сүрөтчү бала жөнүндө. Мен жүрөгүмдү алып койду деп эсептейм. Жана Чыңгыз Айтматовдун мектептеги кезимде мен таптакыр китеп окубачумун. Ошо бир эсимде бар, ошо 11 класстын аягында мен ошо макул деп атайын Кызыл жол жалжалымды ошо делбиримде окуган болчумун да, орусчасын. Ошондон кийин кадимкидей эле китепке да ошо сүйүүм пайда болду деп эсептейм. Көптөгөн китептерди окудум. Шелдон Сиднинин «Гнев ангелов», «Бегущий за ветром», көптөгөн китептерди окудум мындай. Азыркы учурда эмне эмне кылып жатасыз? Экзамен дагы жок, уже асманда бүтү. Азыркы ошо чыгармачылык жактан азыр жаңы ыр жаздырабыз, ошого даярданып жатабыз. Музыкалык редакторлор менен сүйлөшүп, туура пикирлерин угуп, пикир алышып, кандай эмне десе ошону угуп, сиңдирип, анан өзүмдүн да ырларым бар, чыгармаларым бар, өзүм жазган. Анан ошолорду да сунуштап көрөм, мондай деп. Анан буюрса жаңы бир жакшы бир жагымдуу чыгармалардан күтсөңүздөр болот. Күтөбүз. Эме биздин студенттерге кандай мотивация берип кетет ушуну жеңүү үчүн эмне болуш? Да негизи Манастын студенттерине мотивация деле кереги деле жок. Манаста окуп жаткан бул өзгөчө бир мотивация. Эң биринчиден бул артка умтулбаш керек. Манастыкта ушундай нерсе бар биздин студенттерибизде. Көптөгөн балдар катышып келет, катышат, окуйт, бирок орто жерден таштап Манасты кетип калышат. Манас бул эң жагымдуу бир университет. Көптөгөн нерселери бар. Бул жака атайын государство мындай мамлекет мындай колдоп мындай бүт нерсе берип жатканын биз бакташыш керекпиз да. Башка университеттерге деле барып ырдап деле көрүп жатам, бирок алардын деңгээли биз Манастыбыздай эмес. Биздин жагымдуу мугалимдерибиз бар, атайын бизге күндөн күнгө келип атайын убактысын бөлүп, биздин сырыбызды деле айтып беребиз аларга. Биздин урматтуу ректорубуз бар, ректор агайыбыз. Ар дайым жада калса эмекканага келип тамак берип, атайын биздин кызыгууларыбызды сурап, көптөгөн кружоктор бар, атайын курстар бар. Ошонун баары тең бир өзгөчө студенттерге кызыктуу бир дестек деп ойлойм.